Жалал Абад шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнүн боюнда Каныкей соода борбору жайгашкан. Каныкей соода борборунун ылдыйкы жертөлөсүндө болсо уйгур лагманын сатуучу ашкана бар. Андагы гигиеналык тазалык кандай? Чогуу текшеребиз. Адамдар аз эле. Обед маалы бүткөн мезгил. Ашканасын көрдүм. Мен алгач бул жерден азыр тамак жебейм. Биринчи гигиеналык тазалыкты билишим керек. Бул кафе эмес, жөнөкөй гана ашкана. Адамдардын санынан 200гө чейинки адамды кабыл алса болот. Ашканага киребиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Мен атым Мира, 7-чи канал. Атыңыз ким? Диларам, Азамон Диларам. Машетте иштейбиз, уборкачы болуп иштейбиз. Бар ишлерди алып барабыз биз. Кыздарыбыз отличный иштейт, официанткалар жакшы, камерханадагылар ham жакшы, бардыгы жакшы кыздарыбыз. Азыр уборка кылябыз дегендерден наразычылык жок? Наразы жок, эже. Менден сурап бериз, тамактарыбыз баардыгы жакшы. Иштериңизди улантарыңыздар. Биз эми азыр тамак неме кылып таркатып болдук, чтобы уборка баштайбыз дедик. Уборка башталдыбы? Уборка башталды, эже. Канчада жабыласыздар өзү? Уборкамыз жабылганда 3-тө жабылат. Уборкамыз болот да. Ишиңизди улантарыңыз. Мен өзүм ишим кылып. Ашкана өтө чоң эмес. Орто залда бардык нерсеси жайгашкан. Менче бардык тамактар. Тигил жакта кичинекей жерин көрүп атам, ун сакталат. Бул жерде болсо азыр уборка тазалоо мезгили жүрүп атат деп айтып атат. Ооба, эже тупа туура. Алгач бул жагынан муздаткычтарыңыз кайда? Муздаткычтарыңыз. Мына холодильниктерибиз. Муздаткычтын биринчисинен баштайбыз. Ичинде эмнелер бар? Бул немени фарш чыгаргандан кийин тазалап коебуз. Чисто кылып тазалап туруп, жана оны салып коюлат. Кайсы? Бул жагачы мындай турганда коюлат да үстүгө. Үстүнө башка эт коесуз. Ооба. Ушундай. Эмненин эти бул? Бул ушу неменики? Эмненин эти? Эмненики? Кой. Бул ушу койдуки. Койдуки болуш керек. Малдыки койду. Малдыки койдуки да. Бул тооралат немеге кылып шашлыкке болот. Маринад болуптур, маринадка кылсаңар шишкебектики. Эмненин эти? Мал көч да. Мен артымдан да бирөө сүйлөп атат. Саламатсызбы, атыңыз ким? Ашпоз окшойсуз. Келиңиз тааныштырбайсызбы да? Жанатан бери ашпоз деп сурап атабыз. Тааныштырыңыз, эмненин эти качан даярдалды? Бүгүн эртемен. Каяктан билебиз? Мына эже деле билбей атат. Жок, бүгүн тайленген өзү. Маркировка көп коюш керек. Эмне үчүн үстүн жаппадыңыздар? Муздаткычты ачкан эле жытып уруп атпайбы? Бул маринадталган эт экен андан дагы. Болду, маркировка. Жабасыздарбы? Пакет барбы? Продукт жаап атат пакет. Кана жабыңыз азыр, биз карап туралы. Эмне үчүн муздаткычтарыңызды таза жууган эмессиздер? Караңыздарчы чекелерин. Жок, бул таптаза болот, просто эртемен неме болуп калат да. Муздаткычты мынакей ачтым. Бул жерде болсо өтө кир, ак көйнөк, менче шишкебек бышырган адамдыкы. Сырткы кийимдер турат, сырткы кийимдер дагы билесиздер. Көчөдө кийилип жүрүлөт, көйнөк турат. Бул жер менче раздевалка окшойт. Ачканда эле эти дагы ичи ачык, эттин үстүндө ачканда эле сумка, кандайдыр сумканын ичинде белгисиз эмнелер жатат. Ана, метиште кетти. Эт салуучу муздаткычтын үстүндө кадимки кийинип чечинүүчү жай. Азыр түбүндө да пакетте эттер бар. Эмне экенин көрөбүз. Малдын эти деп атат, бирок маркировка жок мында дагы. Сарымсактын жыты экен, көрсө эмне мынча кескин десем, чекеси мынакей сууланып, качан кылганы белгисиз жыртылып да калыптыр. Ушул жерден жыттын бардыгы чыгып, ичиндеги бардык азыктарды уулап атат да. Эттин жанында турат, этке дагы бунун жыты сөзсүз сиңет, кескин жыт анткени. 2 пакет сарымсак тууралган, бирисиники үстү жабык, бирок маркировка жок качан даярдалгандыгы. Экинчиси болсо мынакей мондай жыртык, ичинен жыты чыгып атат. Алмаштырып коюңуздар сөз. Алмаштыраман, эже. Мен азыр саласызбы кайра? Жок. Алмаштырасыз да? Алмаштырам. О, не алмаштырам? Экинчи муздаткычка
Алмаштырамын эже. Жана бизге эже түшүндүргөн мынакей Мына жыгачтар. штобу мына чараны эмнерди үстүгө түшпөйт да эже. Бул жыгачтын кандай функция аткарарын телекөрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен көрсөтүп берейин. Мынакей. Эт тууралган эртеңки тамакка даярдалчу чаранын үстүндө. Анын үстүнө жыгачты койду. Кийинки чараны алып келип бул жака үстүнө көтөрө албайт экен. Оор экен. Үстүнө монда кылып коюп коюшат экен да негизи. Ооба, мына Бул болсо чекелер мынакей кир, суу жабышкан, сырдалгандай эмес, сыпсыйдан болуп краска менен өзү краскалап койсо бул таза, тегиз жана тыкан турмак. Анткени бунун үстүнөн сиз көрүп атпайсызбы? Түпкү турушу менен эле эттин үстүнө коюп атасыз. А эттин үстү сиздерде жабык эмес, пленкада жок, маркировкада жок. Бул кооптуу. Анткени жыгачта кандай микробтор бар экенин биз билбейбиз, сырдалган эмес, тазаланган эмес. А бунун жок дегенде үстү жабылып пленка менен бул коюлганда да анда коопсуз болмок. Жыгачтарыңызды алыңыз. Мен өзүм неме кылам. Бул дагы эттер биринде да маркировка жок, дата жок, тууралып эртеңкиге даярдалган окшойт, а? Ооба. Муздаткычтарын алалы. Пияздын туурандылары түшүп калган чекелерине, мынакей кир, сарылар, айнеги өз эле баягы эт кол менен кармаганы билинип турат, кир, тактар бар. И пияздын чексиз туурандылары турат. Бул жердеги мынакей өзү деле бул жерден алып түшүрөсүздөр да эже. Кантип сиздер санитарияга көзөмөл кылбайсыздар? Эмне үчүн мындай кир ушунча адам тамактанган жерде болуш керек? Эмне үчүн пияздын туурандылары болуш керек? Жок, немеге салганда, тиги тарелкага салганда, ошондо мына биз мындай коебуз да. Мына. Биз нерне алып мына салынат. Салынганда алик кыздарыбыз мындай коюп кет төгүлүп калганда эже, анан биз буну мыяка коебуз. Мына. Үстүн жап, анан кийин неме элдерге Билген бойдон коебуз керек. Жок, тазалап. Сиз талап кылбайсызбы ошону? Чисто кыламыз эже. Биз Биз азыр энди уборкабызды баштадык эже. Ачык геп да. Мен жакшы. кат сүйлөшүп жаман көрөм, туура сүйлөшүп Үстү таза, арчышкан. Постоянно чисто плотник кылып жүргөнбүз эже. Муздаткычтын экинчи бөлүгүндө ошол эле эттер Мына ушундай турат да, мына эже. эки кабат экен. Ошондо 3 чара, бирок ортолоруна бөлүп жанагы биз көрсөткөн жыгачтарды коюшкан. Бирок бирине дагы эттердин үстүн пакет менен, пленка менен орошкон эмес. Мынакей эттин чекесине суулар да чыгып калыптыр. Балким бул 2 күн болгон болушу мүмкүн тууралганына. Суусу чыгып калыптыр. Эттин сөзсүз үстүнө эгерде сиздер пленка жаап туруп, маркировка жөнөкөй, ал кыйын эмес. Ошону жаап койгонуңузда эч кандай проблема болмок эмес. Болуптур эже, болуптур. Сиз айткандай кылабыз биз. Болуптур. Сиз телевидение көргөнмүн Жок, экөөбүз сүйлөбөйбүз. Жабыңыз. Тамакка кошулчу томат, Ооба, томат, ооба. Эмнерде өзүңүздөр даярдайсыздарбы? Жок, анан биздики упаковкада турат, анан андай болот. Анан банкадан чыгарылып туруп, маркировка жок. тиген эмес салганда. Өзү телекөрүүчүлөр көрүп атат. Бул жерден тамак жеген адамдар да көрүп атат кандай экенин сакталышын. Буну бияка коюп туруңуз. Мынакей дагы эле баягы апарып чеснокко кошуп койбойсузбу? Эмне үчүн ар жерге бөлөсүздөр? Пакетте сизде чесноктор турат, туурабы? Ошондо кошуп койбойсузбу? Кошуп коем. Суусу агып кетиптир, суусун түбүн сөзсүз артышыңыз керек. Мынакей кан турат, издери. Турабыз биз, ооба. Бул эмне? Эт да. Эмненин эти? Ошол мал көчүнүн да. Ошо өзүңүздөр билбей атасыз, көрдүңүзбү? Ошон үчүн маркировка жазыш керек. Биз каяктан билебиз малдын эти экенин? Телекөрүүчүлөр кайдан билет эмне экенин? Ич май, тууралган ич май. Менимче бунда лагманга кошосуздар, Ич май, ооба. Тууралган ич май, мында дагы маркировка жок. Чыкпай да калды. Бул муздаткычтын дагы чекелеринде бир аз кир бар, бул жактарында да бир аз майлар, мынакей төгүлүп калган жерлер. Сөзсүз визитер программасы келиш керек экен да сиздерге. Ага чейин эч кандай, кылбайсыздар. Бул эмне? Эмне бул? Эмне бул? Мен жана чачык кармадым эле, ошонуку окшойт. Эт аралашмасы, фарш, эмнеге иштетилет бул? Фарш да. Эмнеге кошосуздар? Кайсы тамакка? Бул немеге кошулат? Ошо шашлык эмекен. Шашлык? Шашлык. Шишкебек деген ушундай тоголок кылып бышырып берилеби? Бул немеси да. Эмне үчүн үстү ачык? Эмне үчүн маркировка жок? Ороңуздар үстүн. Болуптур эже, ороп. Койбой ороңуздар. Муздаткычтар бүттү.
текшерүү оройбуз дедим, мынакей кайра ичине коюп койду, ачык койдон. Жок, орап коем бу. Алыңыз, ошо мен айтып атам, бул мен үчүн эмес, бул силердин теле көрүүчүлөр үчүн, силердин коноктор үчүн деп атам. Алыңыз. Чай турган жерлер таза, бул көрүнө жер, ушундай таза болуш керек эле. Жыгачтары тараза, ар кандай тамчылар бар, мынакей пияздын калдыктары. Түбүндө чай жатат, сууда төгүлүп калган. Негизи бул жыгач столго өзү краскалап, сырдап койсо жакшы болмок экен. Жагымдуу дагы, таза дагы, тыкан дагы болмок да. Бул суу эмнеге? Идиш шишеден алып чыгасыздарбы? Раковинада суу чыкпайбы даяр? Суу чыкпайбы? Суу чыкпайбы? Жок, суу чыкпайт. Анан ошо идишке жуушат да буларчы. Бирок мынакей кранда суу бар болсо, анан бияктан эмне үчүн краныңардан суу чыкпайт? Просто бизде идиш өтө көп колдонулат, ошондуктан жетпейт. Раковинада суу жетпейт, ошондуктан мындан алам. Раковинадан сырткары жакта чайкайсыздарбы? Ооба. Ооба. Чайкаган. Аркада кайнак суу ташып жубабыз. Полго назар салабыз. Азыр биз жийип терүүнү баштадык деп атат, бирок жыйноону баштадык деп атат. Өтө кир, бул ири мозаика деп коет негизи, бирок ачык түстөгү мозаикалар экен, ошон үчүн кир. Идиш жуунун 3 процедурасы болот. Биринчисинде сөзсүз чыныдагы идиштеги калган тамактар тазаланыш керек, туура мына тазалап коюптур бардыгын. Экинчиси чыланыш керек. Ой, Бул пиалканыкы. аябай сыйгалак, жыгачка өтө көп Суу төгүлгөн. суу төгүлгөн үчүн этият болуш керек, сөзсүз жыгылып түшүш да мүмкүн. Чыланып турат бул жерде. Бул жерде кандай жаап койсоңуздар болбойбу? Кооптуу эмеспи? Эгер суу чачыраса, суу тийсе атылып кетет го. Электричество. Жаап коябыз эже муну конкретный кылып эми. Бу жерде иштегендерге деле кооптуу да, эгерде элестетсеңиз, суу тийди, автоматтын бардыгы ушул жерде Жаап коябыз. Сөзсүз жабыш керек. Мындан караш керек. Кайнак сууга чылангандан кийин мынакей чайкалып атат, жуулуп, анан чайкалып атат да, э? Чайкалып атат, анан бул кайнак сууга салабыз дагы. Жууган сууңузга эмнелерди кошосуз? Кандай раствор кошосуз? Милок кошобуз, 5 литрлик мейшидан колдонобуз. Тряпкаңыз канча күндө? Тряпкаңызды ачып көрсөтүңүзчү, чоң. 2 күндө бир алмаштырабыз. Мынакей тряпкасынын абалы 2 күндө бир деп атат. Негизи мындай чоң ишкана имаратта тряпкаларды күнүнө бир жолу алмаштырып туруш керек. Анткени мынакей ичи тешилип, эскирип да калыптыр. Тряпка бул кымбат деле турбайт. 2 раковинасы бар. Жыгылып кетпесем. Раковинанын ичинде чыгынды челек, негедир раковинанын ичинде турат. Бирөөсү бош. Ондан Эмне үчүн чыгындын ичине коюп койгонсуздар? бул жактан лакма муздаткен суу мотор менен бул жакка келет. Ошондон бу жерде Бул челекке эмне иш кыласыздар, челекке? казанды остатки лагмалардын майдасы түшөт бунуга. Камырбы? Камыр. Тиги раковинаны тосуп калбасын деп, канализацияны. Ошондо бул раковиналар идиш жуу үчүн эмес экен да, э? Ошон үчүн тиги жерде уюштурупсуңар да. Буякта жуу, буякка төгөбүз. Түшүнүктүү. Болду, түшүндүм, ишиңизди кыла бериңиз. Мындай эмне? Коноктордон калган тамактар. Жит аябай начар, бул жерде жит келип атат. Менимче же канализациядан суу кетпей калат, же мунун түбүндөгүлөр мынакей көрүнүп деле турат. Мынакей тряпкасы. Тряпка картошканын жанында турат. Картошканы болсо тамакка колдонушат. Тряпкалар өтө эски. Эмне үчүн мындай жыттанып кеткен сасык тряпкаларды колдоносуздар, эже? Менден качпаңыз. Мен качпаймын. Эмне үчүн мына тряпкалардын жытын сиз сезбей атасызбы? Сезип атам. Эмне үчүн ыргытпайсыздар анда? Жок, муну бочканын эти бул. Караңчы, түрүн караң, кап-кара. Кең азыр биздин көзүбүзчө ыргытыңыз, мен көңүлүм ток кетейин. Таза тряпкаңыз барбы запаска? Бар. Тряпкалары мынакей жаман сасык тряпкалардын арасында тамакка колдонуучу арчылган идиш неме мөмөлөр турат, жер жемиштер. Кызылча, түрп, картошка турат. Сынык чара. Сынык чара эмнеге? Сынык чараны Ыргытасызбы? ыргытам буну, ооба. Ыргытып бериңиз, эмнеге турат бу жерде? Суусу агып атат жерге бекер. Мияктан суу тамбасын деп. Аябай жыттанып атат. Жыт өтө кескин жана бул жерде билбейм эмне үчүн тряпкаларды тез-тез алмаштырып турушпайт. Ал тряпканын жыты канча деген идишке келип атат. Канча адам бул жерде иштейт, канча адам дем алат.
Тряпкалардын жанындагы идиштерге токтолобуз. Биринчиси бисмилля дегенде эле сынык идиш чыкты. Мунун ичинде канча микроб бар экенин билбейбиз. Мусорга сынык. Сыныгына чыдабай мынакей саргайып да кеткен. Экинчи сынык идиш. Жуулганы таза. Экинчилерден сынык бул дагы бир идиште бир сынык, экинчи жарака жана үчүнчү сынык. Бул нерсени билбейм, сынык идиштерге демек биздин теле көрүүчүлөрүбүз ар бир экинчи конок сынык идишке тамак ичет да бул жерде. Мынакей дагы сынык идиш. Дагы сынык идиш. Дагы сынык идиш, мына сынык идиш. Эгер бардыгын текшере турган болсом, жарымынан көбү сынык болуп чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн калганын бул жердин администрациясы өзү сыныктарын ажыратып коет деген ойдомун. Кашыктары. Сеткада таза. Мени бир нерсе кызыктырды. Бычактардын сакталышы. Бардык бычактарды алабыз. Мынакей жуулган бычактардын абалы. Мынакей. Мына бычакка назар салыңыздар. Скотчтоп коюшкан экен, ичи көктөмөк түгүл карайып да кеткен. Мындайды ашканада колдонууга эмес, алып отурууга да мүмкүн эмес. Муну сөзсүз ыргытыш керек. Эми бычак сакталган бул идиштин ичиндеги сууну көрүңүздөр. Сиздер ушул микробтор аралашкан нерседен, ушул челектин ичинде турган бычактан кесилген азыктарды жеп атасыздар. Ойлонуп көрүңүздөр. Бул лагманга кошулады ушу. Лагманга башка лагман үчүн только лагманга шашлык болот калганы пияздар жана арчылган тазаланган биз арчып коебуз сарымсакты. Чисто кылып. Эмне үчүн муздаткычка салбайсыздар? Салып коем анан. Муздаткычка салыш керек. Бул туздалган болгар калемпри. Туздалган болгар. Очок. Кыргыз очоктору, казандары таза, кафелдери таза. Кайнак суу жанагы сиз айтып аткан идиш жууганга окшойт. Бул ооба шууду тышка алып чыгып неме кылышат, идиш жуушат кыздар. Анан мен кыздарым соос сууда иш кылбасын дейм, ысык сууда кылсын дейм. Что суу түшүп калды деп ысык суу, жылы суу иштешет кыздар. Казандары таптаза, жылтырайт. Суудан суу чыгып чыгбай калат да, ошончо биз суу толтуруп ишип коюшат. Ашканадан сууну алып өтүшкөн, идиштерди жууш үчүн ар бир казанга куюп кайнак суу, ысык суу кылып беришет экен. Тамак негизинен эки эле казанда даярдалат. Илгерки термостор эмне турат мында? Мында суу кайнап жатат. Мында дагыбы? Суу кайнап жатат. Мана хамыр пиширамын. Хамыр пиширип. Лагмандыбы? Түшүрүлөт. Термостун чекебели өтө деле таза эмес, эки кармагычтары. Сөзсүз ушул жерге көңүл бөлүш керек. Капкара майлар мынакей турбаларды дагы жабышып, сөтө үн көрүнбөйт экен. Арт жактары дагы капкара болуп калган. Бул сөзсүз жууш керек. Анткени андан дагы бул жерде лагман бышат экен. Лагман бул жерде эң өтүмдүү тамак. Ошон үчүн лагман бышкан идиштин чекебелиндеги майды сөзсүз тазалаш керек. Лагман бышыруучу сеткалары бай чоң, оор чындыгында жуул элек экен. Мынакей ичинде камырлары турат, ошо жуул элек деп атат. Ичинде мынакей бардык камырлардын калдыктары калып калган, майлар. Бул эми күнүнө канча кап лагманды бышырат, ошон үчүн ушундай май болушу мүмкүн. Сөзсүз бирок жууш керек, тазалаш керек. Анткени жыгачты көрүп атасыздар. Жыгачтын ар жеринен чийиндилер кеткен, бунун ичине сөзсүз микроб топтолот. Бул жерде андан дагы жыгач, отун, көмүр бардыгы бар экен. Демек бул жерде чаң дагы болот. Ошон үчүн сөзсүз жуулуш керек. Ушу кызым юлады. Бул эттер сакталган муздаткычтын жанында мондай ар кандай темир инструменттер турат. Мык какканга, мык сууруганга, темир идиштер, билесиздер да кандай кол менен кармалат, тамак жасалчу жерде анын жанында мынакей нан турат, анын үстүндө эле өздөрү тамак ичип атат. Бул өздөрүнүн ден соолугу үчүн да аябай кооптуу. Раздачанын жанында турган идиштер, жанагы мен көрсөткөн кайра эле сыныктар саргайып кеткен. Мынакей кайра эле сынык саргайып кеткен. Сынганына чыдабай, микроб толгонуна чыдабай саргайып да кетиптир.
Жанагы ачык пияздар раздачада. Тамак бышып турат, даяр. Кашык бериңиздерчи, кашык. Бир кашык, таза кашык. Тамак менимче жаңы эле жасалган. Мана. Эмне тамак бул? Бул ошо лагманга нема кылынат да. Бул эмне? Кайлас. Бул түшүп кетипти, эжетми? Түшүп кеткен, өздөрү да билбейт. Темир металл. Тамактын ичинде канча сааттан бери жатканы белгисиз. Алып коюңуз, нары алып кое бериңиз. Мор иштейби? Иштебейт экен, мынакей. Анткени иштегенге күчү жетпейт да. Карабайсызбы кирдигин, чаңдыгын. Менин боюм жетпейт. Эгер азыр алсам колума тоодой болгон чаң түшөт сөзсүз. Кир мор тазалаш керек. Кирдин түбүндө болсо мынакей жаңы даярдалган тамактар турат. Хопту. Нан берилчү жеринде, нан кандай жерде турат? Нан коробкаларда турат өзүнчө. Туура коробкага салыш керек. Нан кеттим жок деген мана. Нан үстүн сөзсүз жабыңыз. Подвалдын түбү таза. Чапталышкан майлар жок. Туура негизи ушинтип жылтырап туруш керек, бирок сөзсүз бул чекесиндегилерди, пияздын калдыктарын, жабышпагандарын алыш керек. Конокко бериле турган тамак салынган поднос таптаза болуш керек. Биз оңдойбуз, эже чисто плотный болот. Баардыгын чисто плотный кылып оңдойбуз биз. Мана бемалат тамак ичип кете бересиз. Коркпойбу? Ушул нерселерди көрүппү? Жок, чисто үчөшөт. Эми уборка баштанды азыр эже. Тамактан кийин уборка кылабыз биз. Баары таза кармайбыз, баары кыздарым таза кармайт. Эртемендерим келип уборка кылышат. Тамакка буйртма кылам. Официанттардын тейлөөсүн көрөбүз. Бул жердеги эң чоң өзгөчөлүк бул орунду тандаганында себеби бар. Оригиналдуу. Скотч менен тиш чукугуч жыгачты дагы жабыштырып коюшкан. Эмне тамагыңыздар калды биз буйртма кылайлы десек? Лагман эле бар кыздар. Лагман, уйгур лагманы дейм. Бизге лагман берип коесузбу анан чай. Канча убакытта келет менин заказым? Болуп калат азыр 5 мүнөт. 5 мүнөттө. Күтөбүз. Бул жерде өтө деле көп тамак жок. Бир гана уйгур лагманы бар. 0,7-80 сом, бир порциясы 90 сом. Фарштан жасалган шишкебек 50 сом, бир даанасы, бир шампуру. Кесилип жасалган кусковой шишкебеги. Мунун даанасы бир шампур 60 сом, ар бир адамга тейлөө акысы 5 сомдон. 5 мүнөттө буйртмам келет деп айтты. Ага чейин телекөрүүчүлөргө залдын тазалыгын жана жасалуу интерьерин, ыңгайлыктарын айтып беребиз. Зал негизинен бир эле чоң бөлмө, өз-өзүнчө кабина деп коет, бөлмөлөр 3 бөлмө бар. Эгерде бөлөк отуруп тамак ичем дегендерге. Чакан ашкана, типтүү, жарыгы жетишерлүү. Бул жерде натуралдык эшиктен тийген жарык такыр жок. Анткени бул жер жертөлө, ошон үчүн өзүлөрүнүн электр жарыктары гана бул жерде жасалган. Бардыгы жандырылган эмес. Асма шамдарындагы тазалыгын аз сөзсүз текшерип көрөбүз, эгерде менин боюм жетсе. Андагы чаңдар кандай? Анткени асма шамдардын түбүнө эле конокторго тамак берилет. Боюм жетпей койду, бирок асма шамдарда өтө чаң. Чаңды негизи артыш керек болчу. Жарык тийчү шнурларды алып келишкен, ток берүүчү шнурларды. Анда мынакей улаган кара зеленка менен орогон жерлеринде өлгөн чымындар жабышып калган. Ага да эч ким назар салган эмес. 1, 2, 3 чымындын өлүгү жабышып турат. Ал эми бул жерде иш процесси түгөгөн мезгил, азыр жыйнап атабыз деп айтышып атпайбы? Бирок мынакей полдордун тазалыгын дагы чейин көрсөтүп коюшум керек. Күндүз коноктор келип тамак ичип аткандагы мезгилдеги залдын тазалыгы, тиш чукугучтар жатат, мынакей нер жатат. Ошол тазаланбаган учурдагы көрүнүш. Бардык асма шамдардын үстү өтө чаң, арчылган эмес, мынакей ачык эле көрүнүп турат. Сөзсүз бул жакка да маани бериш керек. Бул чаңды өз акчасына тамак сатып алып жегени келген коноктор эч качан жутпаш керек. Арчылыш керек. Чымындар көп жүрөт, анткени. 5 мүнөт өттү, мен тамагым келип калды. Бир эле адамга негизи телекөрүүчүлөргө алып баруучу катары мен өзүм эле даам татып, анан
даамдуубу, даамсызбы сөз тиле көрүүчүлөргө айтабыз, бирок бул жерде мен азыр бирөөнү дедим эле. 1, 2, 3, 4, 5, 6 уйгур лагманын алып келишти. Жаңы бышкан мөмө жемиштер. Булардын да даамын тиле көрүүчүлөргө айтат өңдөнүп калдым. Эми буга бир гана себеп болушу мүмкүн, менимче меймандостугун көрсөтүштү окшойт. Бирок баары бир бардыгынын даамы бир, тиле көрүүчүлөргө бир гана даам айтылат, бир гана баа берилет. Эми бул ресторан болбогон үчүн ар бири арчылып чыкпайт, бирок жуулган бир 5-лик көрөбүз. Жуулган, сус кыргай элек, таза. Уйгур лагманынын курамында эмне бар? Картошка, болгар калемпире, жашылы, кызылы дагы бар, эт эмненики? Уйдун эти. Уйдун эти биз жана биринчи муздаткычта көргөнбүз, маркировка коюлбаган болчу. Анан эң негизгиси уйгур лагманында камырдын жасалуусуна жана бышуусуна баа берилет. Ичке өтө калың эмес камыр. Өзү негизи шартка ылайык ушундай болуш керек уйгур лагманында. Лагман сууга көп пышкан. Өзү серпилгич болуш керек лагмандар. Ичке жабышып атат. Эттин жумшактыгы. Уйдун эти деп айтышты. Этке сөз жок, эт өтө жумшак. Уйгур лагманынын камырынын көп кайнатылганын гана эске албаганда, тамак үчүн плюс. Мага эсепти алып келишти. Негизи бул жерде эсеп официалдуу кагазда берилбейт. Бирок мен сурандым, анткени теле көрүүчүлөргө көрсөтүш керек бааларын. Каныкей дейт, лагман 0,7 айтканбыз 80 сом, нан бир даана 15 сом, чай бир чайнек айтканбыз 5 сом, кызмат акы 5 сом. Бул эстете кетейин, уйгур лагманы ашканасында бир адам үчүн тейлөө акысы 5 сом. Жалпысы менде 105 сом болду. Бул жердеги медициналык китепчелерин сураганыбызда 17 адамдын медициналык китепчеси келди. Таң калганыбыз 3 медициналык китепчеде аттары, сүрөттөрү жабыштырылган, бирок аты, фамилиясы, канча жашта экени көрсөтүлгөн эмес. Теле көрүүчүлөргө мынакей көрсөтөйүн, ичи бош, квитанция дагы жок, аты жөнү да жок, болгону сүрөт турат. Бул жерде толук жазылыш керек болчу. Жана башка адамдын сүрөтү турат. Медициналык китепчеге талап абдан күчтүү болуш керек. Адам эгерде өзү медициналык китепчени кан тапшырып, флюорографиядан өтүп ала турган болсо, анда сөзсүз түрдө санэпистанциядан квитанция беришет. Бул мыйзамдуу, негизи талапта ушундай болуш керек. Бунда болсо аты жөндөрү бул жагында мынакей жазылган. Аты жөнү сөзсүз ушундай болуп жазылыш керек. Жашы дагы, жашаган жери, үй даректери да көрсөтүлүш керек. Жана баштапкы бетинде квитанциялар менен болуш керек. Бул жердин өзгөчөлүгү мед китепчелердин аты жөндөрү жоктугунда болду. Уйгур лагман ашканасына болгон текшерүүбүз бүттү, башынан токтолобуз. Экстерьер. Уйгур лагман ашканасы Жалал Абад шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнүн оң тарабындагы Каныкей соода борборунун жер төлөсүндө жайгашкан. Интерьер. Мында кошумча ичинде панелдер бар, зал өтө чоң эмес, типтүү, чакан, тазалык бардыгын талапка жооп берет деп айтуу өтө кыйын. 3 муздаткычтын ичинен мен бир дагы маркировка дата тапкан жокмун. Ал эмес башкаруучу администратор эже өзү дагы эмненин эти экенинен күмөн санап, туура жооп бере алган жок. Бул жердеги тейлөө. Мени тейлеген официантта жылмаюу жок, тартынуу бар. Негизи ар бир келген конокко сөзсүз жылмаюу бул ар бир ишкананын, кафе, ресторан, ашкананын башкы байлыгы. Тейлөө өтө жогору эмес бул жерде. Бул жердеги негизги өзгөчөлүк. Бардык бул жерде иштеген кызматкерлердин медициналык китепчелерин текшердик. Алардын ичинен 3-өндө сүрөт жабыштырылган, бирок аты жөндөрү, даталары, каерде жашаганы даректери чыккан жок.
Эң чоң кемчилиги ашканада арыз даттануу китепчеси жок. Бул жерде такыр алып болгондо эмес. Негизи ар бир коноктун ыраазычылыгын билдирүү үчүн же нааразычылыгын билдирүү үчүн ар бир имаратта өзгөчө тейлөө көрсөткөн жаатта арыз китепчеси сөзсүз болууга тийиш. Ошол себептүү визитер программасы Жалал Абад шаарында жайгашкан Уйгур Лагман ашканасын телекөрүүчүлөргө сунуш кылбайт. Эми камчылыктар болсо камчылыктар тууралайбыз биз эже. Эң немеси ден соолугу чисто плотный кылабыз бар жогуну. Эми силер уборка кылып атабыз келип калдыңыздар. Ачык кепте кыздарым постоянно уборканы жакшы алып барат. Конокторго эм жакшы обслуживать кылат. Ачыгын айтсам, ар бир столовойдо камчылык болот. Болбой калбайт, туурабы? Бир немесин табасылар да ушу. Эми bundan buyog'i hamma yo'g'ini yaxshi qilib boramiz biz. Tap-toza qilib olib boramiz eje. Kelganinglar yaxshi bo'ldi. To'ra gapda. Endi to'ra so'ylayman, bar yo'g'ini endi toza qilinglar, чисто плотный qarmanglar deysizlar sizlar. Biz o'shani обязательно qilishimiz kerak. Endi bundan buyog'i hamma yo'q yaxshi bo'ladi eje. Kelip, тамак ичип кетип. Биз дагы үмүт кылабыз, визитер программасында үмүт кылат. Биз кийинки экинчи жолку текшерүүбүздө келгенде бүгүнкү минустарды таппайбыз деп ойлойбуз. Текшерүү жылмаюу болот деген ойдобуз официанттарда, балким бүгүн тартынуу болгондор, бирок сөзсүз жылмаюу конокторго бериле турган башкы байлык. Эгерде коноктор тамакты жеп же тамакты бүткөндөн кийин ажатканага баргысы келсе, бул жерде ажаткана жок. Ал үчүн Ленин көчөсүнүн тиги карама-каршы тарабына өтүп, Маруф кафесинде жайгашкан жалпы ажатканага барганга туура келет. Негизи элдин эсебинен пайда көргөн бизнесмендер кафе же ашкана салардан мурун бардык шарттарды жаратуусу керек. Анын ичинде башкысы ажатканаларды салуусу абзел.